Рамадандан алдың Рамаданга даярданчы да. Даярдангандыгы Шабан айында эң көп орзо тутчу. Шабан айында амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт. Ушул айда мен амалдарым көтөрүлгөндө орозо болушту жакшы көрдүм деп. Сахабалар дагы ушундай дуа кылчу. Аллах Таала Ражаб айында, Шабан айында береке бер, Рамадан айына жеткире көр деп дуа кылчу. Bir hadisinde aytат, o elder silerge berekeli ay keldi dedi. Berekeli ay keldi. Bul ayda orzo tutuunu Allah Taala silerge farz kılgan. Tündörü turup taravih namazlarını okup, tünde uşul Ramazan ayında namaz okuunu tiyardı kılıp koydu. Soğup tabasыңар dep, uşul aydın faziletlerinden bir kançasını sanap ötken. Bul ayda dedi. Şeytanlar kişendelet. Tozok eşikleri jabılat. Cennet eşikleri açılat. Bul ayda bir tün var. 1000 aydan artık. Kim uşul tündün jakşılığından kuru kalgan bolsa, büt bardık jakşılıklardan kurjalak kalıptır dedi. Bul Allah Taala'nın özünün pendeleriga bolgon meyrimi, Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetiga kılgan bir artıkçılığı, eğer özüz oylop taup bir ibadatты. Uşu menen Allah'a jakındayбыз desek, Allah Taala андай ibadatты эмне кылбайт? Kabul kılbayt. Eğer bizge Ramazanды farz kılbay ele, 5 vakt namaz okup ele жүрө бере турган болгонубузда, Рамадандагы боло турган сооптордон эмне кылмакпыз? Куржалак калмакпыз. Эгер Алла Таала бизге ушуну шариатташтырып бербегенде, шариат кылып түшүрбөгөндө, эми бизге шариат кылып берип, ушуга буйруп, эмне кылды? Көп соop табып алсын деп. Бул Рамадандын пайдасы, Рамазандан алына турган сабактар өтө көп. Башка ибадаттарды кээде биз андан кандай бир сабак алабыз же болбосо, эмне үчүн Алла Таала ушул ибадатты шариат боюнча бизге буйрган дегенде жообун таба албай калышыбыз мүмкүн да. Айрыкча ажыга барганда ушундай нерселер көп болот. Бул биз кулбуз, кул кожоюн айтканын кыңктабай аткарат деген позиция менен аткара беребиз да. Мисалы, мына ажыга баргандар, же умрага баргандар жакшы билет. Ихрам кийген киши тигилген кийим эмне кылбайт? Кийбейт. Башына баш кийим кийбейт. Ич кийим да кийбейт. Атыр сүртпөйт, туурабы? Жыттуу нерсе сүртпөйт. Неге шарият ошондой аткарасың? Моюн сунасың, аткарасың болду. Мисалы, андан башка нерселер деле көп. Таш атат. Ар бирге 7ден атат. Шайтанга таш атат деп мындай жалпы айтылган менен атпай койсо эмне болот? Билбейсиң. Мисалы, намаз окуйбуз. Намаз кулчулук ибадат. Бирок неге 5 вак окуйбуз? Буну Алла Таала 2 мал эрте менен кечинде эле окуй турган кылып койгондо болбойт беле? Деген суроо болсо, биз билбейбиз аны, туурабы? Же болбосо 5 кылды. Каласа 6 кылып коюшу да мүмкүн эле да. Каласа 4 кылып коюшу мүмкүн эле. Андай кылбай эмне кылды? 5 кылгандыгы эмне үчүн 5 десе, бул буйрук ушундай. 5 болуп буйрулган аткара бересиң. Алла Таала эмне үчүн орозону парз кылган деген суроо болсо, бул суроонун жообун Куранда айтканда, силер таква болушуңар үчүн. Айтып коюптур, баян кылып берип коюптур, айтыптыр. Эмне үчүн бирөөлөр суроо берсе, силер эмне үчүн орозо тутасыңар? Орозо тутсаңар эмнеге жетишесиңер? Кандай пайдаласыңар десе, биз орозо тутуп таква болобуз. Орозодон таквачылыкты үйрөнөбүз дейбиз. Таквачылык деген Кудайдан коркуу. Жайдын ысык күндөрү туурабы? Тилиң салаңдап калат, суу көзүңдөн учат, муздак сулар алдыңда турат. Эч ким жок, бирок ичпейсиң. Неге? Алла көрүп турат. Алла көрүп турат. Бунан мени Алла тыйган деп, Алладан коркуп, Алланын буйругуна баш ийип, моюн сунуп, өзүң тарбиялайсың, тарбиялайсың. Эгер ушул нерсени жакшылап үйрөнүп ала турган болсоң, башка иштерде деле ушундай. Орозону Алла үчүн тутуп, анан башка бир күнөөлөргө келгенде Алланы унутасың. Аякта деле каласаң иче берсең болот эле го. Аяктан ичпей тыйылдың. Ошо менен эмне кыласың? Өзүңдүн нафсиңи тыйып, таквалыкты үйрөнөсүң. Орозонун негизги максаты ушул. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен лам яда каула зур". Ким орозо тутуп, орозодо жалган сөздү таштабаса, ошого амал кылганды таштабаса, надандык кылып, ар ким менен урушканды таштабаса, Аллах Тааланын кечке ачка жүрүүсүнө муктаждыгы жок. Башкача айтканда, туткан орозосунан ачка жүргөнү, суусап жүргөнү гана калат дейт да. Пайда албайт. Же болбосо анын орозосун Алла Таала кабыл кылбайт. Бир аялды айтышат, Пайгамбарыбыздын агында болгон, орозо тутуп, бирок элдерге аябай ыза бере бергенде, ушул киши, ушул аял орозо тутат, бирок ушундай бир элдерге ыза бергенди токтотпойт десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла хайра фиха". Анын орозосунда жакшылык жок дейт. Көрдүңүзбү? Анын мааниси, ал орозосу пайда бербейт деген сөз. Орозо туткандан кийин халал нерселерди жегенден тыят. Халал нерселерди жебейсиң. Орозодо дагы, орозо эмес убакта дагы тыюу салынган арам нерселер бар. Ал эмне? Бир тууганыңдын этин жеш. Өлгөндөн кийин этин жеш, андан бетер жиркеничтүү, туурабы? Ал орозодо дагы жебешиң керек, башка убакта да жебешиң керек. А муну орозодо күндүз гана жебейсиң. Саарлыкка чейин жейсиң. Күн баткандан кийин жей бересиң. Арак түндө дагы, күндүз дагы ичпешиң керек. Сүткорлук
Күндүз дагы, түндө дагы кылбашың керек. Паракорлук күндүз дагы, түндө дагы, орозодо дагы, башка убакта дагы кылбашың керек. Халал нерседен тыйылганды үйрөнсөк, харам нерседен тыйылыш бизге оңой болот, жеңил болот. Негизги максаты ушул орозонунчу. Өтө мындай көркөмдөп айтпай, жалпак тилге салып айтсак ушундай болот. Ошого мына орозо келатат. Орозого бир өзүңүздөр деле бир досторуңуздар барып, сен үйүңө барабыз десе, же болбосо бир үйүңүздөрдө конок күтө турган болсоңуздар, алдын ала конокко даярдайсыздар. Үйлөрдү ремонт кыла коесуздар, эгер өтө эле сыйлуу конок боло турган болсо, куда күтө турган болсоңуздар мисалы. Туурабы? Кой уят деп, аны тосуш үчүн, аны сыйлаш үчүн ага канча даярдык көрөсүздөр. Бул дагы Рамадан хадистерде ушундай конок деген эме менен келген. Сыйлуу конок бизге келет, бир ай турат, анан кайра кетет. Ошол канчалык биз аны конокту урматтап сыйласак, ошончолук сооп боло берет. Анан даярдыксыз кирип барганда, күтпөй эле турган жерден бирөө келип калса, аны жакшылап күтө албайсыз, туурабы? Ошондой эле даярдыгыбыз жок. Рамазанга кирип барбашыбыз керек да. Азыртан баштап, мына умрага же ажылыкка баргандар деле, ага аябай билип, даярданып баргандар аякта не кылат, башкача пайдаланат да. Даярдыгы жок баргандар, аны бир тиктеп, муну бир тиктеп, сүрөткө түшүп, орозо деле ошондой. Орозого даярдыгы жок кирип барсаң, жебешиң мүмкүн, бирок башка нерселерин ошобойдон эле кыла бере турган болсоң, орозодон болгон максат орундалбай калат да. Орозодон тийиштүү үлүш ала албай каласың. Ошого азыртан баштап, орозону билип, орозонун маани-маңызын түшүнүп, ошого бир даярдык менен бара турган болсок, бизге жеңил болот. Колдон келишинче нафил орозолорду көбөйтүшүбүз керек азыр. Мына ыктыярдуу тутпай койсо күнөө болбойт, бирок тутсак сооп болот, Рамазанга даярдык болот. Кыйналбай, оңой баштап кетебиз. Андан дагы эң бир коркунучтуу жери пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир ошо Рамазанды жакшы күтпөгөн, Рамазандан пайдаланбаган адамга айткан каргыш дуасы бар. Мурду жерге ишкалансын дейт. Мурду жерге ишкалансын, корбосун. Рамазан келип, Рамазан бир ай бою Рамазанда жашайт, Рамазан чыгып кетет, анын күнөөлөрү кечирилбей калган болсо дейт. Демек, Рамазанда биз тазаланып калышыбыз керек. Рамазанда күнөөлөрүбүздөн тазаланганга жакшы мүмкүнчүлүк. Рамазандагы мүмкүнчүлүктөр башка убактарда жок. Мисалы, азыр күндүз кечке чейин дуа кылсаң, дуаң сөзсүз кабыл болот деген кепилдик жок. Рамазанда бар. Орзо туткан адам ооз ачканга чейин кылган дуасы кайтарылбайт. Ошол убакта өзүңүзгө сурап дуа кылыңыз. Я Аллах Таала деп не жакшылыктарыңыздар жүрөгүңүздүн түбүндө Аллахтан сурайын деген ой тилектериңиздер болсо, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, ата-энеңизге, досторуңузга, кошуналарга, элге, үммөткө дуа кылса дуа кабыл болот. Бул орозодон башка убакта эмне? Жок мындай шанс. Дагы бир орозодогу мүмкүнчүлүктөр, орозодо дейт. Ар бир кечеде Аллах Таала өзү каалаганчалык өлчөмдө пенделердин арасынан эмне кылат? Күнөөсүн кечирет. Күнөөсүн кечирет деген сөздү мындай түшүнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен отурган эле бир киши калишин колтугуна кысып кирип келди. Ал келе электе айтты. Ким жаннати болгон, жаннатка кире турган адамды көргүсү келсе, азыр кире турган адамды карасын dedi. Өтө жөнөкөй жупуну калишин колтугуна кысып көтөрүп, кийимдери дагы мындай тыкан эмес, жүдөп какап бир киши кирип келет. Ошол окуя 3 күн кайталанат. Анан сахабалар изилдейт, бул неге жаннаты болду? Анан билгенде жүрөгүндө эч кимге карата кеги жок, бирөөгө көрө албастык кылбайт, жүрөгүндө бирөөлөргө карата кек жок. Ошол адам жаннат деди. Ошол адам жаннати. Башка бир эмеде сахабалар менен отурат эле дагы айтты, мен үммөтүмдөн 70 000 киши азапталбастан, сурак кылынбастан жаннатка кирет деди. Анан үйүнө кирип кетти. Сахабалар талкуулай баштады. Ким алар? Алар туулгандан баштап ширк кылбаган, исламда чоңойгондор болуш керек. Бирөөлөр сахабалар болуш керек. Ар ким ар кандай ойду айтып, келсе талкуулап атып. Алар ким Аллахтын элчиси дегенде 4 сыпатын айтты. Алар өзүнө тем салдыртып айтты. От менен дарламайт, ырым-жырымдарга ишенбейт, Раббисине таваккел кылат деп 4 сыпатын айтты. Ошондо Уккаша деген сахаба, "О Аллахтын элчиси, дуа кылыңыз, мени Алла Таала ошолордон кылсын" деди. "Анта минхум", сен ошолордонсуң деди. Артынан дагы бирөө туруп айтты, "О Аллахтын элчиси, мага да дуа кылың, мени да Алла Таала ошолордон кылсын" деди. Уккаша озуп кетти деди. Биз кескин күбөлүк беребиз, Уккаша каякта? Жаннатта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Эй Билал, кандай амалың бар? Сенин басып бараткан үнүңдү уктум жаннатта. Сен жаннатта басып баратат экенсиң." Бул дагы Билал радиаллаху анхунун жаннатта боло тургандыгына кепилдик. "О Аллахтын элчиси, менин кандай деле бир жаннатка киргизе турган ашыкча бир амалым деле жок. Эл катары эле фарздарды окуйм. Болгону бир амалым бар. Даарат алгандан кийин сөзсүз түрдө 2 рекет намаз окуйм" десе, ошол болуш керек деп койду. Кара. Ошо менен эмне? Даараттан кийин 2 рекет намаз окуу сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай кылба, ал туура эмес деген жок да. Тескерисинче жаннатка киргизгениге себеп болгон амалың ушул болсо керек деп койду. Биз күбөлүк беребиз, Билал радиаллаху анху жаннатта. Умар радиаллаху анхуга айтып, "Жаннатта бир касыр көрдүм. Жанында бир чөрү, күң бар экен. Анан сурадым" dedi. "Бу кимдики?" десем, "Умардыкы" деп айтты dedi. Анан Умардык болсо, Умар каттуу кызганч эле аялдарына деп анан бурулуп кеттим. Дегенде
O Allah'ın elçisi sizden kızganmak bilem dep ыйлады Umar radıyallahu anh. Bundan başka dille köpten hadisler menen Abu Bakr radıyallahu anh cennette, Umar radıyallahu anh cennette, Osman radıyallahu anh cennette, Ali radıyallahu anh cennette. 10 adamdı atını aytıp kılgan bular cennette. Em bulardı ne için aytıp? Misal, oşolor cennette. Keskin cennetke kire turganda ne oldu? Bul dünyada ele belgili oldu. Allah Taala sizdi jana Ramazanda moynuңuzду tozoktan azat kılıp koygan bolsa, andan keyin siz özgörülböy, kışayıp ketpey, ölgüçe Allah'ın yolunda tüz yürüp ötesiz. Oşoga sizdin moynuңuzdu azat kılgandan keyin siz tozokka layık amaldарды kılbaysız. Cennetke layıktуу amaldарды kılıp jaşaysız. Oşoga kirip kala turgan şans başka vaktlarda yok. Kaysı vakta var? Ramazanda gana var. Suraş kerek Allah Taala oşolordun katarından kıl. Moynuңuzdu tozok otundan azat kıldı. Oşoga dua kılыңızдар. Allah Taala barыбызды Рамазанга жеткирсин. Рамазанды татыктуу тутканга тауфик берсин. Рамазанда кыла турган жакшы сооптуу амалдарыбызды бизден кабыл кылсын. Мойнулдарыбызды тозок отунан азат кылсын. Өзүнүн Фирдаус бейишине дагы ушул жерде кандай чогулткан болсо, ошол жерде дагы ушинтип чогулушту Алла Таала барыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.